Өкүнүчтүүсү мектеп гимназияга келген балдарда билим сапаты өтө ойлонуп турат. Мен начар десем болбойт, өтө ойлонуп турат. Мындай дипломатиялык сөздү караңыз, да. Кыжалат кылат. Ал эми мындай күндөлүгүнү, делосуну көрсөңүз, бардыгы отличник деп келет. Анан көбү мектептин президенти, мектептин министри дейт. Мен учурдан пайдаланып айтмакчымын. Кээде мындай начар иттин аты бөрү басар дейт да. Биз президент, министр, депутат деген сөздү бир аз абайлап пайдалансак деймин да. Биз мисалы үчүн мектебибизде ал аттарды пайдаланбайбыз. Да? Жөн эле окуучулардын лидери, мыкты физик, мыкты математик, мыкты химик, же болбосо мыкты ойлоп табуучу деп эле атап коебуз да. Анан энелерди шартыбыз ушул. Эне мектебиде окусаңыз, балаңызды алабыз мектепке депчи. Анан баласы али киргенге чейин энелер эне мектебинен окуп, анан кийин жанагы биздин талап боюнча үй бүлөлүк китепканасы барбы, ошолорду карап туруп анан кийин алабыз. Эне мектебини бүткөндө кичине аңгеме, экзамен сыяктуу тапшырышат да. Ошону ошентип айтышса керек менимче.